Самастар матучбек YouTube каталуучулары эфирде жаңылтар түрмөгү дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы болгон жаңылтарды официалдуу сайттардан алып тааныштырабыз. Андыктан каналга катталып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Саламатсыздарбы, Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Москвада 1 сентябрдан тарта бардык мигранттар үчүн Амина тиркемеси ишке кирет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, аны калаага иштегени келген чет элдик жаран милдеттүү түрдө мобилдик аппаратына орнотушу керек болот. Мигранттар Амина аркылуу Москва шаарынын миграциялык борборунун Ммец Сахарова дареги боюнча каттоого туруп, түнөгөн, эс алган, туруктуу жашаган жери жөнүндө ички иштер органдарына аралыктан маалымдоого мүмкүнчүлүк алат. Тиркеменин дагы башка шарт талабын кененирээк сайтыбыздан окуңуз. Булак Спутник KG. Равшанбек Сабиров эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматынан бошотулду. Ордуна милдетин аткаруучу болуп Канат Сагынбаев келгенин президенттин маалымат кызматы билдирди. Эки жарлыкка тең Садыр Жапаров кол койду. Канат Сагынбаев 45 жашта. Буга чейин Бишкек мэриясынын аппаратын жетектеген. Президенттин башка жарлыгы менен Равшанбек Сабиров инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп тагындалды. Эске салсак 2022 жылдын март айында инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттиги Кади мамлекеттик мекемесинин базасында президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик болуп түзүлүп, ага Равшанбек Сабиров жетекчи болуп тайындалган. Булак Спутник KG. Кыргызстанда күйүүчү май кымбатташы мүмкүн. Нефти трейдерлер ассоциациясы билдиргендей, күйүүчү майдын негизги импортеру болгон Россияда соңку учурда биржадагы баа улам рекорд жаңылап жатат. Себеби сезондук муктаждык жогорулап, дрон чабуулдарынан улам оңдоо иштери жүрүп, өндүрүш көлөмү азаюуда. Натыйжада баштапкы баа көтөрүлүп, июлдан тартып Кыргызстанда бензин жана дизелдин баасы акырындык менен өсө баштаган. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Учурда нефти трейдерлердин негизги милдети рынокты тартыштыкка жол бербөө деп билдиришти ассоциациядан. Булак Спутник KG. Балыкчыда бокс боюнча машыктыруучу өзүнүн жашы жетелек окуучулары менен эс алуу борборунун күзөтчүсүн сабап салган. Бул тууралуу КМК билдирди. Машыктыруучу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Окуя эл аралык турнир учурунда болгон. Жабырлануучу милицияга арыз менен кайрылган. Бирок укук коргоо органдары тарабынан эч кандай реакция болгон эмес. Учурда кылмыш иши козголуп, кол салган адам жана анын окуучулары кармалды. Булак Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз. Каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет.
сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Мына кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып бере атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз келди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Авазбек мырза, күнү түнү чала бериңиздер. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.